ошол давление ченесе 200 экен. Очень высокого риска деп атат. Анан бирок ага карабастан сот мен келтирген өтүнүчүнүн канааттандыруусу калтырылды. Себеп деп туруп, ошо жана 116-берене кылмыш жаза процессуалдык кодексинде ошенде соттук медициналык эксперттердин корутундусу керек депчи. Эми бул жол боюнча айтып кетсем, баштан баштап эле биз жактоочу тарап тергөөгө ошол соттук медициналык экспертизаны дайындоо боюнча өтүнүч келтиргенбиз. Ал өтүнүч эч кандай же каралбай койгондон биз ошол өтүнүч каралбай атат деп туруп тергөө судьясына жазганбыз. Мына кыймыл аракеттери болбой атат деп. Тергөө судьясыга бүгүнкү күнгө чейин эч кандай чечим чыгарган жок. Андан бери уже мына сотко өтүп кетти, бүгүнкү чейин эч кандай чечим жок. Азыр ушунда Узакбаевди айтып кетейин. Андан сырткары тергөө судьясы эч кандай кыймыл аракет кылбагандан кийин биз башкы прокурорго да жазганбыз. Ушундай биздин жактообуздагы Эмилбек Узакбаевдин ден соолугу өтө начар. Ушундай биз соттук медициналык экспертиза боюнча өтүнүч келтирсек каралбай атат десек, генеральный прокуратура болсо ошол тергөө кызматына кайра биздин жазган өтүнүчтү жиберип коюп атат. Бул мыйзамга каршы келет, себеп дегенде 123-124-беренесине ылайык генеральный баштык прокурор өзү ошону чечиш керек болчу дагы эки чечим чыгарыш керек болчу. Же канааттандырыш керек, же канааттандырууну калтырыш керек. Жок, андай чечим чыгарбай туруп, мыйзамсыз тергөөгө жиберип койду. Эми ошол мыйзам тергөөгө жибергенден кийин биз дагы жаздык. Анда тергөө тобун вообще четтетүү боюнча, отвод боюнча десек, аны дагы тергөөгө жиберип койду. Ошон үчүн бүгүн